Эң чоң уулум Жакшылык 2011. Андан кийинки кызым Малика 2012. Андан кийин Алия 2013, Айша 2014. Анан Раяна 2016. Анан Баянсулуу 2017. Анан бул. Азыр баатыр эне дегенде төрдө неберелерди кучактап отуруп калган улгайган энелерди элестетебиз. Бирок бүгүнкү биздин каарманыбыз Замира Айтманбекованын эң чоң баласы 5-класста окуса, 8-кызы 8 айлык. 23 жашында турмушка чыккан Замира айым 33 жашында баатыр эне статусун алган. Мамлекет тарабынан мындай сыйлыктар энелерге чоң бакыт тартуулоосун жашырбайт. Сонун сезим. Алда болсо бизге дем күч да. Даже кээ бир учурда мындай кандайсың деген сөзгө муктаж болуп калабыз да. Өзүңөн өзүң алексиң да, балдар менен чарчаган учур болот, жетишпей калган учуруң болот, ар кандай учур даже бир сөзгө муктаж болуп каласың да. Ошону аябай сүйүндүм. Мен үчүн сыймык да. Эми чарчаган учур болот, бирок баары бир мындай сыймыктанам. Өзüm менен өзüm дейм. Алмабы? Рахмат. Балдарды чоңойтуу, тарбиялоо канчалык кыйынчылык жаратса да, эне үчүн табылгыс таберик жана милдет экенин Замира айым жакшы билет. Бала тарбиялоо маданияты аял затына табияттан берилген тажрыйба. Үй бүлөнүн тирегин наристе кармап, наристе бактылуу кыларын жаш эне турмушунан көрүп келүүдө. Аны менен катар каарманыбыз балдарына татыктуу билим алуусу үчүн болгон аракетин жумшап, билимдүү, сабаттуу инсан катары тарбиялоону көздөйт. Эң чоң баласы чарбачылыкка кызыкса, кыздары тил үйрөнүү, спорт жааты ар кандай ийримдерге барып турушат. 5-класс болду. Эми кечке эле мынтип эле мал жандыктарга кызыга берет да. Отуруп алып эле мен ушундай Ошто жок, Кыргызстанда жок эме мындай зоопарк дейби, Африкадан барып жаныбарларды алып келем деген бир эмелер бар да. Ошо менен эле баягы саны бар, сапаты жок болуп турбайын деген аракеттемде. Андай болбой, балдарым ар тарапта өнүксө, окуса. 8 баланын 8 түрдүү мүнөзү бардыгын айткан баатыр эне ар бирине ар башка мамиле жасарын белгилейт. Баатыр эненин 2-чи кызы Малика учурда 4-класста окуйт. Ал сүрөт тартууга кызыгат. Сизди 8-мартыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Көп жашаңыз. 3-класста окуйм. Мен английский менен каратеге кызыгам. Каарманыбыздын жолдошу менен түтүн булатып келгенине 14 жыл болду. Баланы карап тарбиялоодо атанын орду дагы алмаштырылгыс. Бирок жолдошу айдоочу болуп нан тапкандыктан көп учурда жанында болбой калганын айтат. Учурда Замира айымдын жолдошу Орусияда иштеп, каржылык жактан камсыздап келет. Алда жок эле да. Көпчүлүк учурда эле баягы шофер болгондуктан мындай менин кубанычтуу күнүмдү деле, кайгылуу, капалуу күнүмдү деле көрбөйт да. Ушундай баратам деп эме кылдым, сүйүнүп, татыктуусун алганы деп. Кызым төрөгөндө дагы булар калды, мен өзүм кеттим. Ошондой да, өзүм түйшүп, өзүм көтөрөм. Каякта болбойм. Үйдө аял эшикте эркек. Замира Айтманбекова 1 жылдан бери мамлекет тарабынан айына 6000 сомго жакын жөлөк пул алып келгенин белгилейт. Аны дагы президент Садыр Жапаровка кайрылуу жазып жатып алган. 1 жылга гана берилгендиктен мөөнөтү да аяктар алдында турат. Мындан сырткары азыркы учурда жашап жаткан үйүн дагы батирге алып жашашат. Даже кээ угасың, бага албасаң не төрөйсүң деген сөздөрдү деле уктум да. Пособие алыш үчүн. Анан бирок Садыр Жапаровка чейин жаздым. Ошентип жүрүп алдым да. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ошерва. Жооп келди, караштырабыз деди.